Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу айымдар, мырзалар. Барыңыздарга белгилүү болгондой, буга чейин биз YouTube каналыбызда сиздер үчүн Менин атам деген долбоорду сунуштаганбыз. Бүгүн мына ушул долбоордун экинчи чыгарылышы буюрса, сиздер үчүн кайсы бир деңгээлде пайдасын тийгизет деген ойдобуз. Кызматыңызда мен Бектур Жумабаев. Бүгүнкү менин маектешим элибизге белгилүү инсан, акын, мугалим, биздин сыйла урматтаган агайыбыз Идрис Айтбаев. Ассаламу алейкум. Агай, кош келиңиз. Кош акпаңыздар, чоң рахмат. Агай, буга чейин биз сиз менен эфирден сыртында дагы бир аз баарлаштык. Коомубузда ата менен баланын мамилеси тууралуу сиз өзүңүздүн Instagram барактарыңызда, интернет барактарында ар дайым бир блогторду чыгарып келесиз. Мына ушундан улам агай сизди бир эфирге чакыруу бир максат болду. Анан чакырууга келип бергениңизге чоң рахмат алгач. Бүгүн мына ушул теманын алкагында сиздин атаңыз жөнүндө сүйлөшсөк. Бүгүнкү күндө кыргыз шоу дүйнөсүндө дейбизби, кыргыздын маданиятында сиздин кайсы бир деңгээлде ордуңуз бар. Мына ушул даражага жетишиңизге себепчи болгон инсан ал ким, кайсыл кесиптин ээси, кандай инсан, эмне жумуш менен алектенет, сиздин чыгармачылыгыңызды колдойбу, мына ушул туурасында атаңыз жөнүндө кыскача маалымат берсеңиз. Алгач эфирге чакырганыңыздарга чоң рахмат. Телекөрүүчүлөргө жалпысына терең ыраазычылык билдирем. Жана бул эфирден албетте өзүңүздөргө пайдалуу бир кеңештерди, өзгөчө бир унутулгус сабактарды алыңыздар. Сабак бүтөрү менен буюрса атаңыздын, апаңыздын көзү тирүү болсо жанына барыңыздар, же жок дегенде телефон чалыңыздар, айтор көңүлүн алыңыздар. Темир тапка келгиче көмүр бүтөт, адам акылга келгиче өмүр бүтөт деп коет биздечи. Эң чоң урмат сыйды атага көрсөтүш керек. Ал эми эң чоң мээрим, жардамды апага көрсөтүш керек. Унутпаш керек. Жигитмин, ата эненин уулумун деген уулдарга, кыздарга, ата энемдин перзентимин деген ар бир жаштарга кайрыларым, эң чоң урмат сыйды атага көрсөткүлө. Ал эми эң чоң жардамды апага көрсөткүлө. Муну өзгөчө сурап кетем. Анткени атанын мээрими, ата асмандан кенен инсан, апа деңизден терең инсан деп коет. Ошондон атаң барда эл тааны, атың барда жер тааны деп бекеринен айткан жок. Мен мына өзүмө идеал туткан инсаным бул өзүмдүн атам. Албетте идеал туткан инсандарым абдан көп. Бирок алардын сап башында атам турат. Анткени атам мага бала кезимден үй, машина алып берген жок. Бирок атам мага бала кезимден ушул күнгө чейин үйдөн да, машинадан дагы эң кымбат таалим тарбияны бериптир. Атамдын бир сөзүн эч унутпайм. Уулум, дайым менден алыстасың. Аралыгыбыз алыс болуп, сагынып келе албай калган учурларыңда, менин кеп кеңешиме муктаж болгон учурларыңда сөзсүз түрдө Куран алып оку. Мен айта турган кеңешти Кудай Таала Куранда бардыгын айтып койгон деген сөзүн унутпайм. Бала болуп, биринчи Куранды барактап ачып окуганды атам үйрөттү мага. Жана ушул күнгө чейин атам менин сөзүмдү көзөмөлдөп турат. Идрис, моно жердеги сөзүң бир аз туура эмес болуп калды. Моно жерде могу сөзүң жакшы экен, бирок дагы могу сабактарды моно сөздөрдү кошуп кой. Деп атам сөзүмдү көзөмөлдөп турат. Үйгө барсам апам алигиче өзүмдү көзөмөлдөп турат. Муну кийимиң жарашпаптыр. Муну калпагың жарашпаптыр. Ой келин, ананы карап кой формасына. Деп апам өзүмдү, атам сөзүмдү карап турат. Көрдүңүзбү? Ата Пайгамбар алейхиссалам айтат, кимде ким ата энеси жанында көзү тирүү болсо, алардын тирүү кезинде урматтап, сыйлап, кызматын кылып, дубасын алып калбаса, ыраазычылыгын алып калбаса, ошол адамдардын мурду жерге ышкалансын деген каргыш дубасы бар. Ошондон бүгүнкү заманда өзүнүн ата энесин уят кылган, ата энесин шерменде кылган, ата энесинин эл караган жүзүн жер караган жаштар көбөйүп барат. Атамды сыйлайм деген жаштар, эгерде ата энеңизди сыйласаңыз, атаңыздын көз алдынча телефон чыгып отурбаң. Бул бир тыйындык сыйга жарабайт. Бүгүнкү күндөгү талап. Бүгүнкү күндөгү жаштарга айтарым. Атам менен апамды сыйлайм десеңиз,
Атаңыздын көз алдынча телефон менен сүйлөшмөңүз. Атаң моунда отурат, айта бериң ата деп отурбай эч качан. Ата энеңдин алдында мурдагыдай тарбия. Атаң алдында түз отур. Атаң алдында кыйшайба. Атаң алдында жан баштаба. Атаңдан уруксат сура. Атаң билсин, атаң айтсын, атаң деген кадыр бар бүгүн жоголуп барат. Телефон айта бербейсизби ата деп момунда тополонгон. Же атасы телефон жалып калса, угатам ата деп момунда жатып алып сүйлөшкөндөр. Атаң ал. Сенден алыс жерде турса да телефон менен маектешип атат. Ордуңан тур. Уйку сураткан болсоң да заматта жүзүңдө ачып, "О ата, угатам сизди." Сүйүнүп сүйлөш. Атаңга энергия, дем күч берип, атаңды кубанып сүйлө. Ата үчүн айтайынбы? Эң чоң бакыт, ата эне үчүн эң чоң бакыт перзенттери аркылуу келе турган ийгилик. Ошолордун жетишкендиги. Балдарынын жетишкендигин көргөн атанын башы асманга жетти. Ошондон ар бир көрөрманда, ар бир жаштардан суранарым, атам менен апамдын башы асманга жетсин. Эл караган жүзү жарык болсун, жер карап калбасын дей турган болсоңуздар, анда силер ар бириңер ийгиликтүү болгула, атаң менен апаң сенин ийгилигиңди көрүп бактылуу жашайт. Өзгөчө суранып кетем. Ошондон өзгөчө суранам, сен балалуу болгон болсоң да, атаңдын көзү тирүүбү? Алигече баласын. Атаң 80-де, сен 60-та болсоң да бар бир баласың. Атаңдын качан көзү өтөт, ана ошондон кийин гана сенин да балалыгың бүтөт. Ага чейин баласың. Баласың деген сөз, атаңдын айтканына кулак саласың деген сөз. Өз алдыңча міне деп кайсы сүйлөбөйсүң деген сөз. Өз алдыңча бирдемкени чечкүндү чыгарып салба деген сөз. Мен ар бир ишимди баштап атсам, атамдан дуа алып, атамдан уруксат алып анан баштадым. Ата, мону кылайын, эмне дейсиз? Ата, мону кылайын, эмне дейсиз? Эмнени кеңешсем атам менен кеңешем анан кийин. Атам уруксат берет, дуасын алам анан баштайм. Мана ушул нерсени ар бир жаштардан суранып кетем. Ата эненин дуасын алгыла, ата эненин уруксатын алгыла анан кийин. Жакшы нерселерди айттыңыз. Эми атаңыз жөнүндө кыскача маалымат бериңиз. Ал ким? Кайсы жылы төрөлгөн? Кайсыл кесиптин ээси? Атам Айтбаев Абдусаттар Мамасыдыкович. Атамдын атасы Мамасыдык чоң атам мугалим болгон. Атамдар өзү 12 бир туугандар. Ушунда бир көп үй бүлө, бала чакалуу. Анан атам ошол эркек бир туугандарынын ортончусу. Атамдын өзү 61-жылы төрөлгөн. Мен үй бүлөдө эң чоңумун. Атам жаш, өмүрү узун болсун. Ден соолугуна байланыштуу жүрөгү бир аз ооруп үйүндө отурат. Атамдын кесиби боюнча электрик механик. Өзбекстанда ошол колхоз, Токтогул колхозунда гаражда электрик механик болуп иштеп жүрдү. Андан кийин эгемендүүлүк тарагандан кийин бир азга иштеп, андан кийин устачылык колунан келгендиги үчүн устачылык кылып, ошентип бизде карапайым кара жумуш менен бизди багып чоңойту. Апам да үйдө, жөнөкөй мектепте тех персонал кызматкери катары мектепти жууп тазалаган уборщица катары эмгектенди. Биз ушундай жөнөкөй бир үй бүлөнүн балдары. Сыймыктануу менен айтам, мен мугалим болуп калышыма апамдын ошол мектептеги уборщицалык кесиби себеп болуп калды. Мен апамдын ордуна мектеп жууганы барып тазалап, доскада ашып калган мээлдерди бүгүн үйрөнгөн бирдемкемди жазып, курулай парталарга карап тынч отургула деп коюп сабак ошентип отуруп, апамдын уборщицалык кесиби менин мугалим болушума себеп болду. Мектепти бүткөнүмдөн кийин журналист болом дедим. Атам менен кеңешип атам. Атам мында, балам, журналисткаңды кое тур. Адан көрө башкачараак кесип танда, кел маектешели деди. Макул ата. Үйдөн сыртка чыгып, жүзүмдүн жалбырактарынын астында бир топ кечке чейин асмандан жылдыздар көрүнгөнгө сүйлөшүп отурдук ата менен. Ал кесибиңе караганда башка кайсыга жөндөмүң бар? Маектешели деп ошентип атам экөөбүз маектешип отуруп, бир топ кесиптерди айтып, аягында мугалимдикке токтолдум. Ата мен мугалимдикке токтолдум анда. Англис тилдикке. Десем, макул анда. Ошентип окуу жайга Ош шаарына келдим. Өзбекстанда төрөлдүм. Ошко келдим. Атамдын бала кезинен бир мага берген тарбиясы, атам дайым Идрис өз алдынча бир ишти баштаса, аягына чейин бүтүрүп үйрөнсүн, мага таянып калбасын деген бир тарбиясын жакшы көрдүм. Мен муну кеч түшүндүм. Университетке окууга келдим.
могул жака окууга өтүп, өз алдынча башкалар ата-энеси жетелеп келип, мен өзүм келип окууга тапшырып, анан окууга өтүп, кайра айылга сүйүнүп бардым, атам сүйүнбөйт. Атам кубанычында, кайгысында бирдей кармап жүргөн киши. Көрсөтпөйт сырткачы. Анан бир убакта апама айттым дейм. Бизде эми атаң келатат дегенде бар. ооба. Тизилип карабызбыз, атам. Ошентип апам үйдө отурса апама сүйлөндүм. Балам дейм, 11-класста жаңы бүткөн балам. Апа дедим, апа. Атам неге башкалардын аталары балдарын жетелеп барат? Башкалардын аталары балдарын момундагы, менин атам мындай кылбайт. Деп анан өзүм барып өткөзсөм да сүйүнбөйт. Атам болсо карап койбойт. Деп момунда отурсам, балам ушинтип апам башыма салып, балам, атаң сенин колуңан жетелеп окууга киргизсе, эртең колуңан жетелеп экзамениңе киргизип, бүрсү күнү колуңан жетелеп агайың ажалдын дипломун алып берет. Ошондой болбосун, жетелеме болбосун. Өз алдынча бир нерсени башталса, өз алдынча үйрөнүп бүтүрсүн балам деп, ошон үчүн атаң сени жигит болуп өссүн деп тарбия берип атат деди. Ошондо көзүм ачылды да, атамдын кандай тарбия берип атканын. Ана ошондон кийин атама бир да тарынбай, атам мону кылайм деп атам, эмне дейсиз? Көзүң жетсе кыл, көзүң жетпесе жарымынан таштап аталаң чыкпа дейт. Көрдүңүзбү? Ушундай бир тарбия берет атамчы. Атам менен дайым сыймыктанып келем. Кээде кыздарымды жетелеп калганда да кыздарыма айтам, силердин атаңарга караганда менин атам жакшы деп коем. Ушундай тарбия берип коем. Ансандай атамдын өмүрү узун болсун. Ата-энем ушундай үйдө. Анан атамдын дагы бир өзгөчө сапаты дасторкондун четинде тарбия берген да бизге. Кечинде ушу дасторкон четине чогулганыбызда, мындай отурабыз. Атам сүйлөйт, калганыбыз тыңдайбыз да момундай. Ата гана сүйлөйт. Сабактардан сурайт, бөтөн жүргөн турганыбызды сурайт, үйрөнгөн илимизди сурайт, кийген кийимибизди сурайт, жазган калем, ручка, дептерибизди сурайт, кимибиз каерге жеткенибизди сурайт. Ошентип бүт баарын сабагыбызды сурап, дасторкон четинде маектешебиз. Ошол дасторкон четинде сабак тууралуу атамдын берген суроолоруна жооп бере албай калсаң барго, мына чынында тамаң жейилбей калат эле. Ошентип жүрөткөнсүңөр да мен алда окуйм деп коюп, бүттүк. Ошон үчүнчү мен мектептен сабак бүткөндөн кийин үйгө келгенге чейин бүгүн окуган сабактарымды баарын даярдап, үйгө барганда атам сурап калса эмне деп жооп берем деп, ана жерде отуруп даярданып коюп, анан үйгө келесиң да. Кечинде чайга отурганда, атам билгендей чайга отурганда так 3 суроо сөз берилет. Биринчи суроо: бүгүн кайсы сабактарды өттүңөр? Жооп беребиз баардыгыбыз чекерен. Математика, англис тили, орус тили, диний тарбия, адеп сабак. Макул, жарайсыңар. Макул. Математикадан кайсы теманы өттүңөр? Экинчи суроону берет. Пифагордун теоремасы, орустан сложное сочинение, ар бир сабактан кайсы темалар сурай берет, жооп бересиң. Англис present simple баарын айтасың. Үчүнчү суроо. Решательный суроо ушул да. Сложное сочинение, не деген экен? Пифагордун теоремасы кандай экен анда? Present simple кандай экен? Айт анда. Кыргыз тили адабиятын жөндөмөлөрдү өттүк. Канча жөндөмө бар экен? Айт анда. Ишенесиз, ушу суроолор бергенде пытыр-пытыр жооп бересиң, атамчы башын ийгеп, мынтип турат. Менин ичимдеги ой, атам бар жокту билет экен да. Азыр ойлоп карасаң, эчтеме билбейт экен атам, жөн эле отурган экен. Атам present simple каяктан билсин? ооба. Бирокчу атамчы мугалимден күчтүү тактиканы кармаган ошол силерчи. Ошол суроону жооп берем, бешөө батырап жооп берем. Бирокчу кээ бир темаларды, мисалы үчүн математика болсун, физика, башка суроолор, ошондой бекен. Анда могу кандай болот деп суроо берип коет жанагы. Отурасың. 4-тү 4кө көбөйтүп, анан 14тү кошуп койчу десе, отурабыз аталачу кандай эле деп коюпчу. Атам математикалык эсептерди жазып коюп дептерлердичи. Ишке кетип калат эле, кечинде мону чыгарып койгула депчи. Иним экөөбүз отурат элек, жоопторду урам. Кезде калькулятор жок, шилебиз да. Кезде болгон көбөйтүн жадыбалар болду, башка эчене жок. Отурасың, же телефон жок, эжекеңе башка бирөөгө чала койгулайчы. Атам ошондой болчу да. Атам өмүрү узун болсун. Бир жолу иним экөөбүз талаадан 2 телешке козопая чыгарып келгенбиз. 6-7 класста болгон окуя. Алып келдик. Атам бу 2 телешка тиги козопаяны жыйгыла деп кетип калды. Анан иним экөөбүз эмне кылабыз? Өзү 6 сотук коробуз бар. Анау кошунанын үйүнүн чети, биз биригип турган ошол жерге жыйнайлы, четире экен. Иним экөөбүз жыйнап койдук үйүнүн аркасына. Атам келди кечинде, биз кыйналып иштеп тизип койгонбуз. Атам кечинде келди. Тиздиңерби? Жыйдыңарбы? Кана. Так, тегиз жыйыпсыңар. Сонун кыйшайбай, жыгылбай турган
Бирок тетиги кошунанын үстү там башчысынын ылдыйына тизип коюпсуңарбы? Тамдан суу түшө турган жерге тизип коюпсуңар. Муну кышы менен түшкөн суу толугу менен мунаны чиритет го. Ооба. Деди. Эми биз 5-чи класста барабыз. Ата ушуну эртерээк айтып койбой элеңиз. Атам мага өзүңөр башыңар иштесеңер болбойбу? Башкадан жыйып. Бир күндүк ишти ошентип 2 жолу кылдык. Эртеси кайра жылдырып, могу жерге жыйсак болобу? Болот экен го мына. Эртеси могу жерге жыйып бүттүк. Анан кийин аты жүк. Бирок ишенесизби? Атам ошондо бизден мына жерге жыйгыла деп коюп кеткенде, өмүр бою ата эми быйыл каяка жыяны, эмки жылы каяка жыяны деп сурай беребиз да. Ооба. Ошол күнү бир күндүк ишти 2 күн жасадык. Бирок ошол күн эсибизден кетпеди. Эч качан атабыздан эми каерге жыялы деп сураган жокпуз. Инем экөөбүз башыбызды изетебиз. Могу жер жакшы болот, могу жер жаман болот. Анткени момундай. Себептерибиз. Көрдүңүзбү атанын тарбиясы. Бир жолу эч бир унутпайм, дагы бир сабагын айтайын атамдын. Биз эми чектен ичкери кирген жаңы чектин көчөсүндөбүз. Могу жакта борбордук көчө бар. Машинадан бирдемке басып кетсе, сатып кетсе, сигналын басып бипилдетип дейт анан бирдемке саткан болот. Мына көчөдө инем экөөбүз ойноп атсак, Идрис Ильяс келгиле деди. Атам чуркады. Дизилдетип аткан эмне экен бар билип келгиле. Чуркады. Кет. Мындай эле чуркап жарыштык, машина могу жакта келдик, карасак тоого экен. Биз инем экөөбүз жарышып алганбыз, ким биринчи келмейт. Кара тоого экен, кайра качтык го артка. Чуркап келдик, ата деп мен биринчи келатам, инем 5 метр аркада, менден мурда тоогдан деп бакырып калды. Ошо мен айта албай барып инем айтып койду. Эми атама өкпөз жетип келсек, атам деди. Канчадан экен деп. Биз сураган жокпуз азыр. Топ, эмне экенине билдиңиздер. Кайра бардык. Тоок канчадан экен билдик. Кайра чуркап келдик. Эми жанагы машина ордунда турган жок да кетип баратат. Экинчи жолу ата тоок эме 500 сом экен, тиги кошунабыз деп албай алды десек, атам чөжөлөрү бар экен бе? Бар экен деди. Канча экен алар? Билбейм. Бар билбейм. Кайра барбыз. Ошентип отуруп жол катары сен сурап койсоңбу, өзүң билсең болбойбу? Сиз чоңсуз го өзүңүз сурабайсызбы анан? Инем мага айтат. Ошентип отурайын, тоок канча, жөжө канча, жумуртка канча, башкасын билдик, баарын эми сурабаса керек. Кайра чуркап. Баягыдай чуркап жок, эптеп басып келдик. Канча экен? Тоок мынча экен, жөжөсү мынча экен, жумурткасы мынча экен. Баарын эми мынтип отурсак, атам деди. Каердин тоок экен? Аны сураган жокпуз. Кайра бар. Кайра баран Андижандын тоогу экен. Бар жоон, мына кишилер Малик ака алды, Шайыр ака алды, баарын жооп берип атабыз. Маалыматтар тага эми бул ирет суроо бербейт деп отурсаңыз. Баары бир суроо берди атам. Эмне деди акыркысы? Карызга берет экен деди. Өлдүк да. Анан барып келип, ооба пахта терим учуруна карызга берет экен, башка билип келдик, Андижан тоогу инкубация. Ana ошондо инем экөөбүз тургузуп алып туруп, баш иштебесе, кол менен буттун шор деп ушуну айтат балдар. Ооба. Ошону бир эле жолу барганда, ушунун баарын сурап коюшту, үйрөнгүлө. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бүгүнкү күндө биз ата энелердин дагы бир кемчилиги, жаш ата энелер балдарга тарбия берүү менен маалымат берүүнүн айырмасын билбей атабыз да. Бул пульт, бул телефон, бул пияла, бул стол, мына телевизор мынтип жансаң өчүрөт, мынтип жандырсаң жанат. Булар жөн эле маалымат да. Тарбия берүүгө кирбейт булар. Тарбия берүү башкача, такыр башкача экен. Бирок чыныгы тарбияны берген аталарыбыз, апаларыбыз аман болсун. Балдарым деп калдыңыз. Кыргызда балам балалуу болгондо бересиң деп коюшат. Сиз балалуу болгондон кийин атаңыздай тарбия бердим деп ойлойсузбу бүгүнкү күндө? Тарбия берип атам деп ойлойсузбу кыздарыңызга? Жок. Азыр сонун бир мисалдарды келтирип өттүңүз. Ушундай учур болду сиздин жашооңузда? Албетте, балам балалуу болгондо билесиң деген сөзүңүзгө бир мисал келтирейин жашоомдон. Кыздарым, менин 3 кызым бар. Кээде дасторконго отуруп чайга отуруп калабыз да. Анан эт жегим келет дейт да. Ошондо мен чынымдагы этти алып берем. Өзүм жегим келип атса да, балаң сураса бересиң. Ошондо балам балалуу болгондо билесиң деген окуя эсиме келди. Анткени мен бала кезимде сырттан ойноп келген кезде эт жегим келип атат дегенде атамчы өзүндөгү толук этти мага энеме берет эле. Ошондо мен тиги этти оозума тишип атканда атам абдан күчтүү. Өзү жегиси келсе да бизге берет. Мен болгондо бербейт элем деп жегенин эстейм да. А бүгүнчү
Balam сураса, etти эмес, өзүңдүн жүрөк этиңди бергенге даяр экенсиң көрсөчү. Мына балам балалуу болгондо билесиң, көрдүңүзбү? Бирок ошол эле учурда мен ушу угармандарга, көрөрмандарга айтарым, жаш ата энелерге айтарым, балам деп жашай берсек, кайтар дүнүйө балдарыбыз дагы балам деп жашайт, атам апам дебей коет. Ошондон балдарыбызды кое туруп, балдарыбызды каратып туруп, балдарыбыздын көз алдынча апам деп ата энеге урмат-сыйды көрсөтүшүбүз керек. Мына ушуну көрүп чоңойгон бала гана эртең кайтарат ушул урмат-сыйды. Ушул дагы бир тарбия негизи. Көрдүңүзбү? Мен эмне кылам? Кез-кезде ата энеме барам. Кез-кезде атайын балдарымды чоң ата чоң эненин тарбиясын көрсүн деп ташап турам. Биротоло эмес бирок. Анткени өзүнүн ата энесинин ордун чоң ата чоң эне тайта тайына эч ким баса албайт. Өз перзентиңе, өзүнүн ата энесиндей ата эне эч ким болуп бере албайт. Ошондон кээ бир мигранттарга да кайрылат элем, балдарын биротоло чоң ата чоң энеге тайта тайына таштап коюп өздөрү алыста жүргөн мигранттар бар. Албетте жумуш, турмуш зарылчылыгы дегенче, бирок мүмкүнчүлүк болсо өз балдарына өзүнүн ата энесинин ата энелик вазифасын аткарсын. Бул өтө маанилүү. Анткени чоң ата чоң эне тайта тайына эч ким өз перзентиңе өзүңдүн ата эненин ордун басып бере албайт. Эми ата энеме тез барып турам, атам баары бир жанагындай бир сырттан балдарымдын тарбиясын карап отур берге деп. Идрис. Балдарым кичине момундай болуптур, карап кой деп текшерип турат. Көрдүңүзбү? Бүгүнкү күнгө чейин. Идрис. Тиги түтүнүң бир аз кыйшайып чыгып атат деп турат. Бул деген сөзчү. Келинчегиңде бир аз ийден чыгып барат деп тарбиялап тур дейт. Көрдүңбү? Кандай тарбия? Идрис, чоң кызың бир аз момундай болуптур, карап кой. Ортончуң бир аз момундай деп айтып турат, унчукпай сиңирип турасың. Болуптур ата. Болуптур ата. Үйгө келем да. Ну-ка построились все. Барынча так. Чоң атаңар мындай деди дебейм. Сен мындай. Бая чоң атаң жанына барганда, мына-мынаны кылдың эле, мен бир аз уялып калдым. Эми кылбаган макулбу? Сен мындай, сен мындай. Всё, үчөөң баргыла эми. Десе, апасы бери кел. Экөөбүзгө тең замечание бар. Жакшына кылайлы. Келем жүр. Анан кийинки да ошондо барабыз. Ошондон эмне кылуу керек? Ата эне, мен айтарым да теле көрүүчүлөр, ата энесине таарынган инсандар адашасыздар, таарынбагыла. Атаң жинде болсо байлап бак. Таарынбагыла. Ата энең көзү тирүү болсочу, алдыңдагы тоону тешип өтүп кетсең болот. Ата энең гана сага чын ыкласынан дуа кылат. Башкалар акча берсең дуа кылат. Башкалар чай алып берсең дуа кылат. Тамак алып берсең дуа кылат. Адан кийин унутат бирок. Бирок атаң менен апаң тамак алып берсең, бербесең да, жанына келсең, келбесең да ар дайым дуа кылат алар. Ошондон ата таянар тобус, аскар зобус, бекерден эмес Ошондон ата энесине мээримдүү болууга чакырам. Ар бир көрөрманды, ар бир угарманды. Атаңдын, апаңдын көзү тирүүбү, анда сүйүндү, көңүл ал. Сөз түрдө. Мен эң жакшы урмат-сыйды атама көрсөтөм. Атамдын бир ооз айткан сөзүн эч качан эки кылбайм. Атамдан уруксат сурайм. Атамдын дуасын алдырам. Атага кантип калдыңыз? Сөз барганымда да ата мындай бир жигитче сүйлөшөм. Үй бүлөлүк бюджеттерин баардыгын карайм. Атам не кемчилик бар? Сүйлөшөм. Атам менен отуруп, ата момундай кылсак кандай дейсиз? Атам каалабадыбы? Болду, бүттү. Болду, сразу заматта мен ал нерсени жокко чыгарам. Атам каалабады, бүттү. Атамдын бир сөзү, бүттү. Эң жакшы баягы урмат-сыйды атама, эң жакшы мээримди, жардамды апама көрсөтөм. Атамдын көңүл алып сүйлөшөм, бюджетте эмне кемчиликтер, туста мекеде башкада кемчилик жокпу? Мынаны коюп берем. Апам менен чиң апа. Апам шездекас. Зеки чөнтөгүнө салып кой, мына 5 сом. Апам чөнтөккө салып кой. Апам муктаж болбосун, апа эмне керек дебейм да. Канча керек дебейм. Чөнтөгүнө 1000 сом, 2000 сом салып кой. Эмнеге? Мен билем апам аны өзүнө колдонбойт. Кайра эле менин балдарыма неберелерине колдонот деген акчаны. Болгон эмне? Эмне керек башка дебей. Кээ бир учурлар мен жигиттердин баарына кайрылат элем. Апаң атаңа канча акча керек дебе, сураба. Апаң эч качан керек дебейт атаң. Атам оны чөнтөгүнө сурап, бир эме кийип алыңыз бир нерсе. Апам оны салыңыз, базарга барганда неберелерге бир нерсе ала келесиз. Чөнтөккө салып кой. Апаң атаң сүйүнүп жашайт, көңүлү ток жашайт. Балдарым карачы кандай урмат-сыйды көрсөм. Ансыз делечи, сен аны сурабасаң, акча бербесең, жардам кылбасаң, телефон чалбасаң, же жанында туруп көңүлүн албасаң, анан эмне атаң менен апаң багыш иммунитети төмөндөп, ооруп калса, анан эмне деп атабыз биз? Ооруп калыптыр деп жердин түгүнөн болсо да акча таап келип атасың.
ооба Ооруп калгандан кийин барбир таап атпайсыңбы? ооба Ооруп калгандан кийин ошол акчаны таап келгенден көрө ооруй элегинде 5 сом 10 сом чөнтөгүнө сап кой, апаң атаң сүйүнөт, сүйүндү демек иммунитети күчтүү болот, иммунитети күчтүү болду демек оорубайт деген сөз. Эмне кыласың аны оорутуп, анан кийин акча таап бергенден көрө? Болгондо да апаңдын өзүнө эмес, дары дармек докторуна берип атасың аны. Оорутпа. Аны үчүн эмне кылалы? Көңүлүн эртерээк алып тургула, эртерээк барып тургула, эртерээк чалып тургула. Жаным апа кандайсыз? Мына ушуну сөз кылып туруш керек. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө тилекке каршы карыялар үйү бар. Бул баарыбызга белгилүү. Ушул жерге атасын, апасын таштап кеткен уулдарга, кыздарга сиздин бир айтар насаат сөзүңүз болсун. Айтайын дегеним, ушул көрсөтүүдөн жок эле дегенде бир инсан пайда тапкан болсо, анда биз максатыбызга жеттик деп эсептейбиз. Bir günü bir ata ушинтип отурган баласынын жанына келип, желкесине колун коюп, "Оглум, айтчы, ким күчтүү? Сенби же менби?" дейт. Десе баласы атасына карап, желкесиндеги колуна карайт да, жылмайып туруп, "Ата, мен күчтүүмүн" дейт. Балам балалык кылды окшойт, түшүнбөй калды окшойт. Сурайын кайрадан. "Оглум, сен күчтүүбү же мен күчтүүбү? Ким күчтүү?" Кайра жылмайып, "Ата, мен күчтүүмүн" дейт. Атасы бир аз көңүлү сууйт дагы. Жүрөгү бир аз ызаланып ооруй түшөт да. Колун желкесинен ала калып, босоого барат да. Чыгып кетелек деп акыркы жолу сурайт. Жооп берсе берди, болбосо башка экинчи бул суроону бербейм. "Оглум, айтчы, ким күчтүү, сенби же менби?" дейт. Ошондо ул атасына карап, "Ата, сиз күчтүүсүз" дейт. Кандай эле? Эми акылга келип калдың. Эки жолу сурадым, мен дедиң. Эми үчүнчүсүдө сизсиз деп атасың. Бала көзүнө бир аз жаш алды да. "Ата, жана эки жолу сураганыңызда, ким күчтүү деп сураган кезиңизде сиздин колуңуз менин желкемди таптап турат эле. Атамдын колу менин желкемди таптап турганда, дүйнөдө менден күчтүү адам жок" деп жооп берем дайым. Колуңуз менин желкемден алыстабасын, таптап турганда деп айтат дейт. Ансарындай желкесинен таптап турган, бир эле кылган дуасы баласынын бүтүндөй балекеттен эмес, кыяматта тозоктун отунан сактап тура турган атаны кантип таштайсыңар? Апаны кантип таштайсыңар? Унутпагыла. Атаңды таштап, апаңды таштап, бул дүйнөңдүн да, акырет дүйнөңдүн да бакытынан кур каласың. Ошондон ата энеңер көзү тирүү болсо, аларды урматтап сыйлагыла. Кокусунан карыялар үйүндө таштап койгон жаштар боло турган болсо, суранам. Жүрөгүңөр мерес таш бор болуп кетпесин. Кайтар дүйнө балдарыңарды кайтарып койбосун. Өз атаңды, өз апаңды таштап коюп, кантип балаң менен бакылдап, бактылуу болуп жашайын деп айта аласың. Булардын бардыгы жалганчы дүйнө. Булардын бардыгы азгырык шайтандын жолу. Ошондон атаң апаң көзү тирүү болсо, алардын сөз түрдө ыраазысын алгыла. Балдарын кайтар дүйнө ата энесин карыялар үйүнө таштаган, кокусунан тааныган билгендер болсо, көрсөткүлө, айткыла. Ошондой жакыныңар, досторуңар болсо, эртерээк акыл эске келишине жардам бергиле. Карыялар үйүнө ташталбасын. Эч кайсы ата эне перзент дарды менен сыналбасын. Эч кайсы ата энени перзент дарды менен Аллах таалам сынабасын. Бул өтө кыйын маселе. Ошондон келиңиздер, суранам, урматтуу көрөрмандар, ата энени урматтагыла. Бүгүн карыялар үйүнө чындап эле сиз айткандай илгери орустардын, англичандардын ата энесин көрсөк, бүгүнкү күндө кыргыз, өзбектин, тагыраагы мусулмандардын ата энеси толуп ташып атат да. Мына ушуну кылбасак экен. Кайтар дүйнө, унутпагыла, кайтар дүйнө. Бала кезибизде балаңды кел балам десе, апаң кел десе, атаң кел десе, айтканын кылбай качып кетип рахмат айткандай болдук. Мунаны же десе, жебейм деп рахмат айттык. Үйгө кел десе, келбейм деп рахмат айттык. Эми бак десе, бакпайм деп рахмат айтып атабыз. Унутпагыла. Акыркы сөзүм ушул болсун. Урматтуу көрөрман, урматтуу жаштар. Сага сүйлөштү үйрөткөн энеңе эч качан үнүңдү көтөрбөгөн. Сага басышты үйрөткөн атаңдан эч качан басып кетип калбагын. Мынакей урматтуу көрөрмандар, Идрис агайыбыздын айткан сөздөрү кайсы бир инсанга жашоосунда пайдасын тийгизген болсо, биздин көрсөтүүбүз өзүнүн максатына жетти деп ишенебиз. Менин атам долбоору, бул долбоордо
сиз дагы катышууга мүмкүнчүлүгүңүз бар. Биз менен байланышыңыз, өзүңүздүн атаңыз жөнүндө жана коомдогу ата менен баланын мамилеси жөнүндөгү ой пикириңизди бул жерге келип бөлүшсөңүз болот. Кызматыңызда мен Бектур Жумабаев болдум. Биздин коногубуз белгилүү акын, мугалим, биздин агайыбыз Идрис Айтбаев болду. Чоң рахмат.